Кандай комментарий бере аласыз? Ассаламу алейкум. Биринчиден Кыргыз элине бүгүнкү эгемендүүлүк күнүбүз менен куттуктайм. Бүгүнкү оюн аябай жакшы болду, кызыктуу болду. Дүйүрдү кызыткан өзүбүздүн көкбөрү оюну эл ыраазы боло турган оюн болду. Көп жылдан бери мындай оюнду өзүбүз сагынып калганбыз. Бирок Кудайдын буйругу берки достук командасында экен 3-2 эсебинде утулуп калдык. Негизи оюн биздики болуп аткан, аттарыбыз, балдарыбыз жакшы ойноп аткан. Бирок 2-3 явный гол боло турган голдорубуз түшпөй калып, ошо менен жеңилип калдык. Баягы Сейитбектин дагы жанагы улактары түшпөй калгандары өкүнүчтүү болду окшойт. Нуржандын, Сейитбектин голдору түшпөй калганы өкүндүрдү, конечно. Салып койсо оюн башкача болмок. Эми кайра эле келип бу дагы спорт. Спортто бирде жеңет, бирде жеңилет. Оюн таза, кызыктуу, жакшы болду. Жана сиз дагы бул жактан кошулуп бир сыйра калыстар менен аралашып анан жайгаргандай болдуңуз да, ал жакта кандай чечим болот деле ага чейин? Команда жетекчилери анан башкы калыс болуп чогуу чечим чыгардык. Калыстардын чечими кандай болсо биз ошого макул болушубуз керек. Ошого үйрөнүшүбүз керек. Биздин калыстарда калыстык кылганды үйрөнүш керек да. Бир командага тартып, бир чоң команданын мээнетин жебеш керек. Ошол принцип менен эле барып, ошол калыстын айтканы менен чечтик. Негизи ага чейин команда кандай деп аттылы? Эми ар кандай талаш тартыштар болуп аткан, бирок биз ошо калыстын чечими менен макул болдук баарыбыз. Акырында оюн бүткөндөн кийин калыстарга командалаштар бир аз нааразы болуп калгандай да. Бир топко чейин талаштырды. Сиздин оюңуз кандай? Менин оюм бир аз башкачараак болчу, бирок калыс чечим чыгаргандан кийин мен калыстын чечимине макул болдум. Ошо менен бүтүрдүк. Ооба. Бул Манас 2 гол салып кетти, андан кийин чечүүчү голду Майрамбек салып кетти. Ошол гол кандай баа берет элеңиз ошого? Эң сонун болду. Майрамбек, Манас деген оюндар биздин Кыргызстандын курама командасындагы жигиттер. Ал жигиттер бир ошибканы кетиришпейт. Голду дагы жакшы салды. Таза оюн болду. Мен макулмун, бардыгы менен жеңиш достук командасында. Буйрук ошол командада экен. Кандай эми команданы күчтөнүш керек болуп калдыбы эми? Кандай? Биз буга чейин деле күчтөп жүргөнбүз, күчтөп келе атканбыз, дагы деле күчтөй беребиз. Бул көкбөрү биздин жаныбызга сиңип калган, каныбызга сиңип калган оюн болгон. Биз эч жакка кете албайбыз. Күчтөгөндөн күчтөй беребиз, ойной беребиз. Элге кызык оюнду тартуулаганга биз дайыма аракет кылабыз. Атаандаштарга кандай каалоо тилектерди айтат элеңиз да? Атаандаштар айта кетсем, Сары Өзөн менен достук, ынтымак командасы биринен бири кем командалар эмес. Даярдыктары да аябай күчтүү. Негизи эле көкбөрүнүн деңгээли аябай өйдө көтөрүлүп кетти азыр Кыргызстанда. Канча деген командалар ойноп атат, биринен бири кем эмес. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мен ойлойм, будан дагы деңгээли бийик көтөрүлөт, командалар да көбөйөт. Биздин өзүбүздүн Кыргыздын жакшы көргөн оюнун да улантып, Кудай буйрса ойной беребиз. Негизи ынтымак командасы тайпалык оюндарда достук караганда кичине күчтүүрөөк атаандашка түшүп кетип калган болду. Сары Өзөн, анан Расвет. Бир топ күчүн ошол оюнда акыркы Сары Өзөн менен дагы катуу оюн болду. Мындай ушундан да кем калбаган. Бир топ күчүн ошол жактан жоготуп алган жокпу? Улакчылар, аттар чарчап деген. Айта турган нерселер көп, бирок болбой эле спортто утулуп калгандан кийин шылтоо издебейбиз. Буйруганы тиги Чучу Кулак ошондой түшүп калды. Чучу Кулак 9-майда достук командасына ошондой түшкөн. Сары Өзөн менен ойноп достук финалга чыгып, бизге жеңил түшкөн. Анан деп ойлойм, буйруктан деп ойлойм.